Мурдакы сабакта биз сиздер менен папка түзгөнбүз. Анын ичине да папкаларды түзгөнбүз. Ушул документтер деген папканын ичине эми биз файл түзөбүз. Файл түзүү үчүн мышканын оң жагын басып, биз ошол Нурзаданын документи жана документтер деген папканын ичине кирдик жана ошол жерде мышканын оң жагын бастык. Создать кнопкасын басып, Word'тү тандадык жана окуучулардын тизмеси деп өзгөртөбүз. Эми бизге окуучулардын тизмеси деген аталышты 5-класстын окуучуларынын тизмеси деп өзгөртүшүбүз керек. Ал үчүн мышканын оң жагын басып, переименовать кылып, биз файлдын атын кайра өзгөрткөнгө болот. Курсорду эң башына коюп туруп, 5-класстын окуучуларынын тизмеси дедик. Эми биз ушул Word файлды эки жолу курсордун сол жагы менен басып, ачып киребиз жана Word'кө киребиз. Биз таблица түзүү үчүн вставкага киребиз жана таблицага киребиз. Бул жерден мышканы ары бери жылдырып карасаңыздар, сиздерге кандай размерде таблица керек экендигин сиздерге көрсөтүп берет. Белгилүү бир өлчөмдү тандап туруп, мышканын сол жагын басасыздар. Ушундай бизге таблица пайда болот. Эми биз ушунун үстү жагына 5-класстын окуучуларынын тизмеси дешибиз керек болчу. Бирок үстүнө жазганга болбой жатат. Кээ бирги колдонуучулар үстүнө кайра-кайра эки жолу басышат, бирок верхний колонч утул ачылып калат. Бул жерге жазганга болбойт. Аны жабуу үчүн кайра бул жака эки жолу басып туруп, таблицаны тандап, мына жерде 4 жака стрелка турат. Ушуну ылдыйга каратып сүрсөңүздөр, таблицаңыздар ылдыйраак түшөт. Ошондо мына окуучулардын тизмесин деп жазганга орун чыгат. 5-класстын окуучуларынын тизмеси деп жаздык. Байкасаңыздар, биздин шрифт стандарт шрифт болбой турат. 11 размерде болуп турат. Өзүңүздөр билесиздер, стандарт шрифт Times New Roman болот. Биз эгерде ушул эле жерге курсорду коюп туруп, белгилебестен туруп, шрифтин өзгөртүп, кийин бул жерге жазсак, кайра эле 11 Calibri болуп кала берет. Эгер баардык Word файлыбыз 14 шрифтте, стандарт шрифтке өтсүн десеңиздер, баарын белгилөө кылышыңыздар керек. Ctrl менен A-ны басасыздар, английский A-ны. Билесиздер, гаража клавиатура менен иштегенде баары английский буквалар менен иштешет. Ctrl A кылдык. Эми Times New Romanга коебуз жана 14 шрифтти тандадык. Мына биздин шрифт жакшы көрүнүштө болуп калды. Эми биз ушул темасыны баарын чоң прописный кылышыбыз керек. Ал үчүн мына жерде главныйда бир чоң А, бир кичине А көрүнүп турат. Ушуну басасыздар. Ушул жерден все прописные деген тандайсыздар. Мына баары чоңго айланды. Эгер кайра кичине кылам десеңиздер, мына жерден каалаганыңыздарды тандап алсаңыздар болот. Мына жерде байкасаңыздар, А болуп ылдыйга стрелка бул шрифти кичинертет, а бул шрифти чоңойтот. Анан бун ортого кылышыбыз керек. Мынаны бассак ортого болот, бул оң жакка жылат. Бул китептерди жазганда колдонулат. Чоң тексттер көп болгондо мына эки чекелерин мына тегиздеп берет. Азыр биз центрге коюп коебуз жана жирный кылышыбыз керек. Жирныйды басабыз. Эгер курсивный керек болсо курсивный кылабыз. Астына сызык болсо ушундай астына сызыкты тандайбыз. Бизге керек эмес. Жана түз берип коебуз. Кызыл түз же көк түз. Эми баарын чоңго айландырып коелу. Все прописный кылып. Мына биздин таблицабыз уже жазганга даяр дейли. Эми мына жерге номер коюлуш керек, Номерди коебуз. Мынаны бир аз жылдырабыз. Жылдырганда көп кыйналышат. Сызыктын үстүнө келсеңиздер, мына эки жакка стрелка чыгып атпайбы? Ошондо кеңири жылдыра аласыздар. Мына жерге 1 деп клавишадан ылдыйга караган стрелка турат, нумерация жакта. Ошону басып туруп ылдыйга 2, 3, 4 ушундай кылып жазып аласыздар. Эми мына жерге фамилия аты атасынын аты дейли.
Эми мына жерге Асанов Үсөн дейли. Экинчи сабакта үйрөткөнмүн. Үй кандай жазылат, Ö кандай жазылат. Alt менен Un бассаңыздар үй жазылат, Alt менен Он бассаңыздар Ö жазылат. Эми биз бул жакка жашаган жери деп жазалы. Жашаган жери. Баткыз үчүн бул жакка жылдырып коебуз. Мына жер мисалы үчүн Баткен шаары дейли. Эгер ушул списоктогу бардык окуучулар Баткен шаарына болсо, биз Баткен шаарыны белгилеп туруп, Ctrl+C басып, копировать кылып алабыз. Жана кийинки ячейкага түшүп туруп, Ctrl+ставить кылып, стрелканы бир ылдыйга басып, кайра ставить этип, ушинтип оңой түрдө толтуруп алсак болот таблицаны. Мына эми таблица түзгөндү үйрөндүңүздөр. Бизге ылдыйга дагы таблица кошуу керек болсо, мына таблицалардын ортолоруна келсеңиздер, мына плюстар чыгып турат. Ушундай түрдө кошуп алсаңыздар болот. Же болбосо мына таблицанын жанына келсеңиздер, мына курсорду койсоңуздар күйүп өчүп атпайбы? Ошол жерге энтерди бассаңыздар, ушул жерге кошулат. Же ылдыйын алып келип, мындай бир курсорду коюп энтерди басасыздар. Эми сиздерге бул оң жагына таблица кош керек болсо, мына жерге оң жагына келип бул жерге плюсту басасыздар, дагы таблица кошулду. Эгер ушул ячейка биригиш керек болсо, мына 3 ячейка биригиш керек болсо, белгилеп туруп, мышканын оң жагын басып, объединить кнопканы бассаңыздар, белгиленип калат. Мына ортосунан бөлүнүш керек болсо, вставкага кирип, таблицага кирип, мына жерден нарисовать таблицу кылып, ушундай түрдө бөлүп алсаңыздар болот. Мына жерди дагы мындай бөлүп койсок болот. Мына бизде азыр карандаш өчпөй турат, аны өчүрүү үчүн ушул эле жерге 2 жолу бассаңыздар өчүп калат. Бүгүн сиздер менен таблица түзгөндү үйрөндүк. Саламатта калыңыз.